Ассалаумалейкум устаз, динде кыздын көңүлүнө макулдугуна карабай мажбурлап берүү барбы? Мажбурлап берүү жок. Имам Муслим раваятлаган хадис бар, Ханафи мазхабта мына ихтиярда да башка да муну катап келишет. Ал аййиму ахакку би нафсиха. Ошо турмушка чыга турган кыздын дагы макулдугу каралат дейт. Ата бүт ошол маселелер эскерилген. Мисалы кызга атасы келип, кызым, каралдым, чырагым, садаган кетейин кызым, сага баланча ушул жуучуга келиптир деп ата келип сураса, атадан кыз уялат, ошондо мындай бир макулдугун билдиргендей таризде күлсө, анда ошол макулдугу деп аталат. Суматуха изнуха деген хадистер келет. Ал учурда ошол унчукпай күлгөнү, ыраазы болгону, ошол баягында ыраазы болгону дейт, унчукпаганы ба. Маскаралап күлүп же башка эмес дейт да. Кыздын ыраазычылыгы аралат. Тойдон кийин жакшы көрүп каласың деп кыз жок, такыр жок десе да болбой жатышып тургандай кылса болот. Сиз маселенин биринчи тарабын айтып атасыз. Кыз жок десе деп. А кыз эмне үчүн жок деп атат? Башка бирөө менен сүйлөшүп албады, ошол каралат. Никеге чейин да кыз өзүн караш керек. Анан негизинен албетте ата-эне жаман нерсеге көбүнчө буйрубайт. Ата-эненин жашоого болгон көз карашы мындай алысты көрө билет. Анткени ал жаш болгон, көрөт, башка болот. Ошон үчүн кыз истихара окуsun. Өзүндүкү да дей бербесин, ата-энеси да мажбур истихара окуsun, Кудай кеңеш берет. Балким ата-энесинеки ошо туура болуп аткан чыгар. Мажбурлаган эмес, мындай жакшы адамды сунуштап аткан деген мааниде. Балким ата-энеси такыр эле башка жакты каалап атат. Кыз диндар, ата-энеси мындай бир намаз окуган эле адамга сунуштап атат. Ошон үчүн истихара окуsun.